өтө керек, столдо отуруп акыл калчаган жакшы нерсе. Бирок сиздерде өтө коркунучтуусу идеологиялар өзгөрүп. Идеология түп тамырынан бузулуп. Бул коркунучтуу. Биздин өлкөнүн денесиндеги бир кандайдыр бир шишик пайда болуп калыптыр. Эгер мугалим, педагог силер ушундай деп айтып атсаңар, анда өлкө бүткөн экен. Сиздер көбүнчө, мына азыр мен көрдүм, Сухомлинский деген, Ушинский дегендердин баарын кичи тамга менен жазып, Европа, Америка педагогдорун чоң тамга менен жазып баштаганыңардан байкаса болот. Бул да психология. Бул да психология. Өтө туура эмес нерсе. Жол техникалык ката кечири. Мен айтып, министрим да ушундай техникалык ката дейт, мугалимим дагы техникалык ката. Катаны адам кетирип атат да. Адам жазып атат да ошону. Вот ошого багыттап калса. Мына жерде караңыздар. Сиздер, мен байкадым, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жолу ушул чоң пайда келтирди. Ушул билим берүү мыйзамын толугу менен өзүбүз колубузга албасак, коркунучтуу жагдайда барат турбуз. Өтө коркунучтуу жагдайда барат турбуз. Мына караңыздар. Ваучер дегенде эми айттык. Мына окуу формасынын ата-эне, анан бала чечүүсү зарыл дейт. Аябай чоң тополоңго алып келатканын кетсиңер да. Абдан чоң тополоңго алып келаткан. Бизде педагогиканын ичинде психология деген сабак бар. Эмне үчүн балдардын баарын бирдей кийинтирип, бирдей сабакка отургузуп, бирдей партага отургузуп, бирдей сабак берген? Эмне үчүн? Мына сиздер айтып аткан, жана Бакыт мырза айтып аткан. Байдын да, кедейдин да, башканын да балдары бирдей кийинсин. Мээсине закка кетпесин. Бирөө $1,500 Gucci кийип келип, бирөөсү мына Дордойдон сатып алган 200 сомдук ботинке кийип отурбаш керек. Түшүнөсүздөр ушуну? Сиз Магнитогорскийде окудум деп атасыз. Бирок уланып калган. Сиздин айтканыңызга. Сиздин айтканыңызга каршы эмесмин. Каршы эмес болсоңор мына карабайсыңарбы? Мына сунуштарды айтып атасыңар. Окуу формасын ата-эне, анан бала чечүүсү. Муну талкуулаш керек жөнүндө. Окуу формасы деталь чечип атат. Бүгүн чечип атат. Мисалы ата-эне каалаган мектепте окутуп атабы? Уксаңыз. Жаңы конуштан болборго окутат. Өзү чечип атпайбы? Уксаңыз, жок. Биз кезинде, мен вице-премьер болуп турган кезде, жаш мугалимдин депозити дегенди киргизгенбиз. Биз кеттик ошол менен 10.000 болду, бүт баары жок болду. Жаш мугалимдин депозити деген маселе, ошол жаш мугалим бүтүп келген болсо, бүт ошого депозитти бериш керек дагы. Аны Акталагабы, Алайкуугабы, Алайгабы, Лейлекеби жиберишибиз керек. Себеп кээ бир айылдарда азыр орус тил мугалими жок. Адабият мугалими жок. Математика, физика мугалимдери жок. Англис тилди айтпай эле коелу. Сиздерден биз ушундай сөздөрдү угабызго деп күткөнмүн. А силер булуттун үстүндө жүрөсүңөр. Кыргызстан балчыкта калыптыр. Мына азыр Асылбек мырза көрсөттү. Төмөндөн да төмөн экенбиз го билим берүү боюнча. Биз да эмне үчүн төмөн дегенди сиздер уксаңыздар, мисалы үчүн эмне үчүн төмөн болот атабыз? Анткени себеби убагында бул мугалимдерди даярдоо, мугалимдер квалификациясын жогорулатуу деген сиздер эжеке, сиздер тилекке каршы союз тарагандан кийин бир 10 жылдын ичинде талкаланып бүттү. А бирок 10 жылдын ичинде сиздерди башкарып аткан илимдин доктору академик Акаев болду да. Маселе ушунда турат да. Демократиялык коомду курабыз. Кечирип коесуңар, демократия менен жерге 7 жолу кирип кетсин Кыргыз. Демократияны токтотушубуз керек деп атабыз биз. Гендер дегенди унутушубуз керек. Демократия дегенди унутушубуз керек. Башка дегенди бизде улут деген маселени коюшубуз керек. Бизде келечек деген маселени коюшубуз керек. Бизде адам, инсан, руханий дүйнө дегенди коюшубуз керек. Мына ошондо гана мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн айтайын. Эгерде кыргызды мисал келтирсе, кемчонтойлук боюнча ишенбейбиз го, кыргыз айта берет дегендей болуп. Мына Асылбек мырза эгер ушундай лекцияны бул жигит эмес, башка бир бөтөн жактан келген жигит окуса, о, кандай башы керемет иштейт деп суктанып отурмаксың. Бакыт мырзанын келтирген салыштырмаларын келтирген болсо, Азамат жакшы иштептир демекпиз. Биз дебейбиз, себеп бул кыргыздын жигиттери. Дегенге кудуретибиз жетпейт. Себеп улуттук менталитетибиз ушундай. Биз бөтөн жакты ушуну кайталаганды аябай жакшы көрөбүз. Ошентип жанагы
Кагазга тегеленде өрдөктүн буту сынып туруп алып, биз токтоттук да моундай жеке мектеп, жеке сектор, коомчулукка ар кандай формадагы мектептерди ачуу, лицензияны токтотуп. Бул не деген маскаралык? Мен өкүнөм. Эрмек мырза, мен өкүнөм. Каттуу өкүнөм бүгүнкү тегелексизден. Мен каттуу өкүнөм. Мына караңыздар, мектепке, жергиликтүү бийликке, ата-энеге каржылык жана чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгү. Биздин менталитетти билип туруп, кантип ушундай сунуш киргизесиздер сиздер? Менталитетти билесиздер сиздер. Кантип ушул сунушту киргизет? Мына бир жанакы бет ачарыңарда да айтып кеттиңер. Биздин программа ушундай. 7 гана жогорку окуу жайда улуттук мамлекеттик макамы менен калтырып, анын баарын мамлекеттик каржылыкка алып, мен 15-20 жылдан бери бул сөздү айтып келатам. Калган жогорку окуу жайлардын бүтүндөй баарын талапты коюп, мыйзамдын негизинде иште деп кой бериш керек. Бирок биз келечекке адис даярдайбыз десек, мугалим даярдайбыз, инженер даярдайбыз, дарыгер даярдайбыз десек, 7 жогорку окуу жай киргенден баштап Союздун мезгилинде чыкканга чейин мамлекеттин эсебинен каржыланышы керек. Мамлекеттик жатакана, мамлекеттик шейшеп көрпө төшөктөр, мамлекеттик стипендия, мамлекеттик китепкана китептер. Мына ушуну күткөнмүн мен силерден, ушуну сунуштап кой дегендей болду. Бирок мына бара-бара баягы грипп кандай жайылган болсо, биздин мугалимдерге дагы ушул жайылып бүтүп тур. Айпер мен сурандым эле, сен ушул Эрмек мырза менен сүйлөшөсүңөр, ким менен сүйлөшөсүңөр, акылдашасыңар, мага айылдын мугалимдери керек деп суранган. Ал боюнча акылга менен байланышып сунуштаганбыз. Бизге мына баягы шаар көргөн эчкиден корк дегендей болуп, бөтөн жактын системасына көрүп калган кишиден качышыбыз керек биз. Биз тазаланышыбыз керек. Башта биз менен суктанчу. Биздин маданият, биздин билим, биздин адабият менен суктанышчу. Мына айтып атасыздар азыр. Дүйнөлүк масштабка чыгышыбыз керек деп. Дүйнө бизден башталат, мугалимдер. Биз кандай болсок, дүйнө бизге ошондой карайт. Мына Стамбулдан окуп келдик деп атасыңар, ал жакшы. Маселе жок. Керемет. Бирок каалайсыңар, каалабайсыңар, мен үчүн азыр Казакстанды көрсөттүңүздөр го. Бизден канча тепкич жогору дедиңиз? Аз эле, өтө чоң эмес. Мен кече ошол улуттук университетинде болуп келдим. Мен ошол мугалимдер менен, студенттер менен катышып келдим, көрүп келдим. Аларда 12 апрель илим күнү деп аталат. Мына ошол студенттердин колунан жасалган жаңы инновациялык технология менен физикалык факультетине бардык да, ректор экөөбүз барып кирдик. Алар ушундай бир керемет нерселерди ушул студенттер жасап атышыптыр. Алар ушул деңгээлге түшүп кетсе, биз алардан да төмөн болуп кеткен болсок, анда биз кайсы деңгээлде экенибизди элестетип көргүлө. Баткакка баткан экенбиз да. Ошол үчүн депутаттар арыз жазса 7 ката менен жазып аткан турбайбы? Ошол үчүн министрлерин мукадан сүт алып аткан турбайбы? Ошол үчүн министрлерин өзгөн районуна алып барып Баткенге кошуп аткан турбайбы? Билим берүү министринин орун басары. Сессияда расмий түрдө. Ошондойду көрбөсөңүз эжеке кандай дейсиз? Мына силердин 41 ректор, 41 жогорку окуу жайдын ректорлору, Россиянын 40 жогорку окуу жайдын ректорлору келди, билим берүү министри келди, кыргыз министри келди, билим берүү. Анан ошол жалаң ректорлор катышкан жыйынга салам кат жаздыңыздар да, илип койдуңуздар. Ошонун өзүндө 2 ката болду. Анан министриңер эмне деди? 2 ката эч нерсе болбойт деди. Ошол идеология бар. Ошол биздин деңгээлибиз. 2 ката менен канча алат экзаменге тапшырып атканда диктанттан? Канча алат 2 ката менен? 4. Дил баян жазса канча алат? Аякта деген 4 параметр менен. Дил баян жазса 4 алат. Диктант жазса 3 алат. 3 алат. Мына көрдүңүзбү? Дил баян менен диктанттын айырмасы барбы? Мен дагы педагогиканы жакшы эле окугам, Кудайга шүгүр. Мен да тарыхчымын, Асылбек мырза. Мен да тарых факультетин бүткөнбүз. Бирок ошол биз окуп аткан мезгилде ошол Россиядан бүтүргөнбүз. Бизге 2 жыл педагогиканы берилди. Азыркылар деле ошондой окуйт. Азыр могу бир баяндамада айтпадыбы? Тарых деле бүтүрүп койсо бүттү, мугалим болот деген жаңылыш сөз дегенден мен мугалимдердин сөзүн сиздердикин кайталап атам. Өзүмдөн эмес. Ошондуктан тарыхты бүтүрөсүң, башканы бүтүрөсүңбү? Педагогика дегенди 2 жыл окучубуз.
мына Жоглок дегенди, Каменский дегенди азырга чейин жатка айтып берем. Ошо кезден окутканбыз бизди. Аманашвили деген чыккан ошол мезгилде аябай популярдуу болду. Педагогдор. Сизге беш коюш керек. Рахмат. Анткени Аманашвилини билген бар, билбеген бар. Эми биздин азыркы учурда педагогдорду даярдоодо педагогика 1-2 курста окулат. Анан жанагы практикага багытталган эми система жөнүндө сөз болгондо бизде 1-курстан баштап пассивдүү практикага кирет да. Андан кийин анан пед практикадан мамлекеттик практика болуп ошону менен бүтөт да. Педагогика жеткиликтүү деңгээлде бирок деген жанагы жалпы республикалык тестирлөөдөн ким бакыт айтып атпайбы 130 балл упай алгандар биздин педагогика университетке тапшырат. Бул реалдуу чындык чын эле. Бирок акыркы учурлардачы, мисалы үчүн мен көп жылдан бери Арабаев университетинде иштейм да. Мисалы үчүн 5 жылдан мурун сиз эмнеге тапшырдың десе, ата-энем алып келди, анан ушундай дегендер көбүрөөк болчу. Азыр болсо мен өзүм каалап мугалим болгум келип атат дегендер көбөйө баштады. Анан эме шыктанган эмелер, шыктанган студенттер көбүрөөк. Аз санда бирок бар. Эме жакшы позитивдүү өзгөрүүлөр деле бар. Жалаң эле биз көйгөйдү айтып кабыз бир көп жаман болуп атпайбызбы? Позитивдүү өзгөрүүлөр бар. Мисалы үчүн бала бакчага келгендечи, Адаханага 36% бул аябай жакшы көрсөткүч. Анткени 5 жыл мурун 12 болчу, 18 болчу. Элестетсек, анан жанагы жамааттык деңгээлде биз мисалы үчүн семинарларды өтүп, ушул маанилүү, анткени балдарыңарга эгерде жок деген $3 кошсоңор, $9 менен кайтарылат деген Джеймс Хэкман жана Нобелевский лауреат жөнүндө айтпады. Ушулар жөнүндө айтып, ар бир өсүү эмелерине, өнүгүү тармактарына токтолобуз да, анан ошондо эме кылып атат да. Системаңарда дагы бала менен сүйлөшүү деген жерге Сократтын методу деп жазыпсыңар да. Ата баланын эле ыкмасын киргизгилечи кыргызга. Ата ким экенин түшүндүргүлөчү биринчи. Атаң ким? Энең ким, чоң атаң ким, таятаң ким дегенди түшүндүргүлөчү. Сократты, Аристотельдерди, Сенекаларды, Гейнелерди жөнүнө коюп туралычы. Таштап кое туралы, кое туралычы. Биз биринчи өзүбүз адам бололу да. Андан кийин жана Гүл Ахматкуловна айтканда, адам өзүнүн аң сезимине жеткенден кийин анан өзү тандап алат. Гейнени окуйбу, Абайды окуйбу, Токтогулду окуйбу, Молдо Кылычты, Молдо Ниязды окуйбу, ал өзү тандайт. Мына сиздерге демократия. Анан баштагандан Сократ менен Аристотельден баштасаңар, биз өзүбүз биринчи ыкманы карайлы. Эң соңунда айтам. Ойлоп тапкан деп атабыз да. Алар ойлоп тапкан, мисалы үчүн. Жок, алар ойлоп тапкан. Мындай Миргүл эжеке. Эгерде китепке жазып койсо, ал чындык деген сөз эмес. Шекспир качан жашаган? Эжеке. 16-жылында. 16-жылында, барекелде, караңыз эми. 17-жылы, 16-жылы. Караңыз. Биз түшүнөбүз Ромео и Джульетта деп. Ромео и Джульеттага чейин Низами Ганжави качан жашаган? Ал кичине эртерээк 10-11-жылы. Баракелде эжеке, рахмат, сизге да беш коюш керек. Мына ушул Ширин жана Хасрох деген чыгармасын качан жазган? 1048-жылы баштап 1051-жылы бүттү. Эми караңыз. Андан 600-500 жылдан кийин, туура 500 жылдан кийин Ромео и Джульетта пайда болуп атат. Дүйнө жүзү билет Шекспирдин трагедиясы деп. Бирок Низами Ганжавини эч ким айтпайт. Чолпонбай Төлөбердиев качан жасады эрдикти? Тарыхчы Асылбек мырза. Качан жасады? 42-жылы августта жасады. 42-жылы. Матросов качан жасады? 43-жылы февралда жасады. 43-жылы февраль. Эми үчүн Төлөбердиев 6 ай башта зотко өзүнүн денесин таштаса, ал эми үчүн китепке жазып атат, он повторил подвиг Матросова деп. Ошол сыяктуу Сократтык, Аристотельдик, аныкы мунукы китепте ушундай жазып деген токтотушубуз керекпиз. Биз өзүбүз жеткиликтүү болуш керек. Владимир Цветов деген болгон. 15 камень сада Рюанзи дегенди жазды китепти. Мына ошондо Япон кантип тарбияланат, кантип ата-эне тарбия берет деген китепте кенен кылып жазып кетти. Эмне дейт? Балам 7 жашка чейин менин падышам. Гүл Ахматкуловна айткандай. 7 жаштан 14 жашка чейин менин досум,
14-төн мен өлгөнгө чейин менин кулум деп айтып атат. Мына идеология караңыздар. Япон политик изоляционизм жүргүзгөндүгү менен Япон болуп дүйнөгө биринчи орунга чыкты. Көрүнгөндү кайталаган жок. Биз кыргыздар ушул жолго түшүбүз керек, өз жолубузду өзүбүз табышыбыз керек, өз философиябыз менен жашашыбыз керек. Bizde Mahmut Kashgari, Yusuf Balasag'ın жазган чыгармаларын Американ менен Европанын бирөө да жазылды. Ибн Синанын жазып кеткен китебин Европанын менен Англиянын, Американын жазылды. Илим, билимдин деңгээлинин бардыгы жараткан берсе бизден чыгат деген үмүт менен өзүбүздүн форманы сактап калалы. Эрмек мырза, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Улуттук университетке биз мындан ары да кызматташканга даярбыз. Бирок bir sonuç kim dayanıp atkan olsa terengirek karmağı var. Men koşup koy, Ayper bana aytып atkан, biz başında söylöşkönde ушуна ой болгон, аймактардан дагы мугалимдерди топтоп, ошолор менен жолугушуу деп, кийин сиздердин фракцияныздар дагы аймакка чыксаңыздар, ушундай темада кеңири дагы жолугушуу болот деген үмүттө болуп калабыз. Бүгүн болсо биз ушу иштешип жүргөн, көз карандысыз, ар тараптан болгон эксперттерди чакырдык. Сиздердин көз карашыңыздарды да уктук, бул башка эксперттердин көз карашын уктук, министерство билим берүүдөн да чыктырабыз деген ойдо болот эле. Биздин негизги максатыбыз ар бир тарапка арганда ушундай жалпы маалымат берүү. Бүгүн сиздердин жалпы демеңиздин көз карашыңыздарды көрүп, эми мындан ары баягыдай сиз айткандай тил табышабыз. Тил табышып болсун. Иштешкенге аракеттенебиз. Мы хотим, понимаете, у нас самое основное, мы хотим мы проблемы знаем на местах, но мы хотим услышать их предложения, их видение на решение этой проблемы, потому что эта проблема касается нас всех. Внуки у нас, дети, не имеет значения. Но если мы не поднимем и не начнем с низов из детей, то мы потеряем в целом нацию и государство, понимаете? Это наш генофонд. Это первый вопрос, который мы должны смотреть. Воспитание, образование наших детей, а потом уже здоровье. Понимаете? А на местах, да, мы дожились до чего? Что дети оскорбляют учителей. Когда это было? Почему мы не поднимаем вообще роль, да? Почему это происходит сейчас? Это же откуда идет? Это из дома идет, это из общества идет. Если у нас вот такие прогрессивные, как бы есть вот эти вот выражения, да, оптимизация, вот там, реформы, там, вот гендер, все, это хорошо. Но для наших детей это совершенно другое. Вначале надо их воспитать, надо ходить ровно, правильно ходить. Когда это было? У нас учитель, когда шел, мы по стойке смирно. Директор, когда шел в коридоре, мы в кабинеты прятались, правильно? А уборщица, техничка, как говорится, шла, так мы ее больше и директора боялись. Да. Это было уважение и признание, понимаете? Это в первую очередь уважение и признание. А сейчас все стоптали. И мы хотим это реанимировать. Поэтому я по поводу Японии сказала, они первые 3 года обучают и приучают детей в первую очередь ухаживать за старшеклассниками, за учителями и за техническим персоналом. Они в основном только занимаются еще и воспитанием. А у нас и родители отошли от этого, и педагоги отошли. Вот и вся проблема. Тема чоң экен, бирок сизге сөз Эрмек мындай кылсак болот. Негизи көйгөйдүн ар кандай эмеси чечимдери болот да. Мисалы АКШда республикачылдар өздөрүнүн башкача көз карашын тандайт. Демократтар башкачараак. Анан бул жерде деле ар кандай көз караштар болушу мүмкүн да. Мисалы Адахан Кимсабаевич айтып кетти. Мамлекеттик кандай десем, подход. Ошондой мамиле. Ошондой багытта барсак, кичине башкача ой жүгүрткөн экспертиза керек, башкача ой жүгүрткөн эксперттер керек деп аны түшүндүк. Региондорго чыксак болот. Ошондо баягы сиз айтып атасыз, мугалимдерди жөнөкөй карапайым мугалимдерди калдырып, эмки жолугушууну ушул сыяктуу эле темада ошол мугалимдерди чакырып, ошондой жыйын кылсак болот да. Анан сиздер айтсаңыздар, бизге мына ушундай эксперт керек, ушул маселенин үстүнөн иштесиндер. Чогуу сиздерден да сунуш күтөбүз. Кандайдыр бир эксперт сиздерге жагып атса,
ошол экспертти жалдап чогуу иштесек болот. Жарайт, Эрмек мырза, мен азыр көпчүлүгүнүн убактысын албайын деп атам. Азыр бүткөндөн кийин экөөбүз бир 3 мүнөткө сүйлөшөбүз. Бизде конкреттик сунуштар бар. Буюрса, аны акылдашабыз, э? Баарыңыздарга рахмат. Анан муну агайлар, Бакыт мырза, Асылбек мырза, Биргүл эжеке, эгерде депутаттар кандайдыр бир сөздөрдүн пикирин айтып койгонсо капа болбоңуз. Жок, биз эме плюрализм аябай эме демократиялык мамлекет. Биз юрист болушубуз керек, диалог болуш керек. Эме эң башкысы бир юрист угуу маданияты дагы абдан маанилүү. Биз балдарда ошону үйрөтсөк, бул абдан маанилүү. Бир ойду аягына чейин айтсак, Çok rahmat. Анан себеп ар кимдин ыкмары кандай экен, мисалы Бакыт мырза кандай сүйлөдү, Асылбек мырза кандай сүйлөдү. Асылбек мырза бийлеп бат сүйлөдү. Эмоция ар кимде кандай да. Ошондуктан туура түшүнөбүз баарыбыз. Рахмат. Жакшы. Ишиңерге ийгилик болсун. Сиздерден аябай